Бяха. Идем, быстрее. Это помоги, детчинись. Büyük dertinde öz boynum alayım. Sen orva, ben orvayım. Atatürk demekçi. Calpı Kırgız elinin, Calpı Meken'in, Tartır'ın, milleti gözünün boynunu alıp Kırgız elin kadının demin bize cahil sana sadır, nöbetayız. Ağlattı çoğuluşuz yok. Usul Kavak Sergisi'nden başlapçada. Usul Cennet'ten başlayan Kur'an Guruz'da 10. Yanvar'da çekişmenin Calpı Kırgız eli bayramdaydı. Tanrısiya Sadır Nurg'o'cuş. Keledi. Kolçak boşlap durmayın urmatın tuğrunda. Kolçaklar. Bizde siyasi biz araçlarımız aradanmayı. Birok maksadımız bir. Kırgızstan'ın yakın geleceğin kansız kılığı. Bağrımız üçün bizdin mamlekettin cana elimizdin tağdırı bağrınan kımbat boluğa değiş. En manili üsü, ülkemizdeki tınçlık, eldin bilimliği, cana kovumuzдағы kovsuzluk. Sadır Japarov, gelecekke kısmat, bugünden başlamak. Çok, gece bol. Sen kameranın canına var, açıp koyun rahatına. Çok. Olmaydı. Бяка өтіңіз десе. Kırgız Respublikası'ndan geldi. Үлгісмегі, неге өткөрбөй жатсыңар? Неге өткөрбөй жатсыңар? Жоқ, семей болса қана камераңа. Ана камера турбай пресса деп, мына пресса деп киіп жүреді. Жоқ, біз оператормен сөйлесуіміз керек. Операторлар қане? Неге? Вы используете админ ресурсы, да, получается? Админ ресурстарды пайдаланып отырсыз ба? Атыңыз кім? Таныштырып қойсаңыз өзіңізді. Атыңызды таныштырып қойсаңыз? Таныштырып қойыңыз. Мен телеканалдың атынан прямой эфирге шығып отырмын, осы жерді тартышым керек. Операторлар тұрады, бұл кісілердің керегі Мен телефондан прямой эфирге тартып отырмын. Ким керегі жоғын? Ушулар чечет. Меня вырубили телефон.
Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер Жапаров Садыр Нуркожоевичке берилет. Урматтуу мекендештерим, кымбаттуу таластыктар. Ар дайым касиеттүү талас жергесине келгенде жүрөк толкуткан кубаныч жана сыймыктануу сезими менен келем. Анткени талас жергеси кулаалы таптап куш кылган, курама жыйып журт кылган Айкөл Манас атабыздын ордосу турган жер. Манас дастанында талас жергеси бөтөнчө даңкталып, эркиндик, боштондук үчүн баскынчылар менен болгон айыгышкан күрөштөрдө элибиздин башын бириктирип, ынтымакташтырып келген Атпай кыргыз журтунун туу туткан ыйык мекени, рухий ордосу катары баяндалат. Кут дарыган, кыдыр жолдогон талас жергесинен атагы ааламга тараган адамдар байма-бай чыгып келе жатканы да бекеринен эмес. Дүйнөгө атагы чыккан жазуучубуз Чыңгыз Айтматовду, мекен үчүн жанын аябай курман болгон эр жүрөк Чолпонбай Түлөбердиевди, эчен деген таланттарды берген талас эли. Тоолору, суусу, ажайып кооз жаратылышы менен көпчүлүктү суктандырган талас жергесине келип, сиздер менен кездешип олтурганыма кубанычтамын. Биз ар дайым өткөнгө кылчайып, ата-бабаларыбыз калтырган насаат менен келечекке кадам таштоого эч качан мүмкүрөп калбай, өткөнгө сабат айтып, эркибизди чыңдап, биримдигибизди бекемдеп, келечекке ишеним, үмүт арттык. Адам баласындагы эң ыйык, эң аруу тилек ошол ишеним. Ишеништен кетпейли, ишеничти актайлы. Ушул күнгө чейин мага карата кандай гана карасатай мамиле, кара ниеттик иштер болсо да, жалган ушак айың, арзыбаган кептер желдей жортуп жүрсө да, эч бирине маани бербейин, теңелбейин дедим. Кам Манастан калган калың кыргыз журтум, мекен алдында, ата журт алдында бардыгыбыздын милдеттерибиз бирдей. Талас эли эзелтен акыйкатты, калыстыкты сүйгөн, адилеттүүлүктү сүйгөн журт. Бүгүн мен сиздердин ишеничти, үмүттү актоо үчүн батаңыздарды сурап, сиздердин алдыңыздарга келдим. Өзүңүздөр жакшы билгендей, элибиз 30 жылдан бери оңбогондой оор сыноолорду баштан кечирип келдик. Кээде туруп мен да ойлоном, качан биздин өлкө кубаттуу өлкөгө айланат. Ушул тилек, ушул ыйык мүдөө сиздердин да ар бириңиздердин жүрөгүңүздөрдө экенин жакшы билем. Облустун өсүп өнүшүнө кандай көйгөйлөр жолтоо болуп келгени мага белгилүү. Алардын бири да көңүлдөн тыш калбайт деп сиздерди ишендире алам. Билим берүү жана медицина тармагында да бир топ чечиле элек маселелер орун алган. Аларды эң жакшы билебиз. Элдин жаркын келечеги, ырыскысы өзүбүздүн колубузда. Эртеңки жаркын келечектин ээлери болгон урматтуу жаштар, силердин окуп, кесипке ээ болуп, өз өлкөңөрдө иштесем деген тилегиңерди жакшы билем. Силер коомдогу ар бир кырдаалга кайдыгер карабай, чечкиндүү аракет жасайсыңар. Силерге окшогон илим билимге, ар кыл өнөргө умтулган намыстуу жаштар менен өлкөбүз ар дайым сыймыктанат. Силер бар болгон үчүн биздин өлкөнүн алдыга болгон арышы кенен, кадамдары ишенимдүү. Урматтуу жаштар, силерге шарт түзүү биздин милдет. Мамлекет силерге мүмкүнчүлүк түзөт. Ардактуу талас элим, мен ар бириңиздердин ички максат мүдөөңүздөрдү эң жакшы түшүнөм. Талас аймагындагы ар бир көйгөй, ар бир маселе менин да жүрөгүмдү өйүйт. Акыйкат үчүн, ар намыс үчүн ар дайым эрдикке шыктанып, ажалга да тике караган, калыстык үчүн жаны кашайып, кармашка түшкөндөн тайманбай чуркаган касиеттүү талас журтум. Ырыскыбызды төгүп чачпай, сарамжал мамиле жасап, келечекке кам көрөлү. Кем байлыктар келечектики.
Жер үй маселеси Талдыбулак биздин талуулуу маселебиз. Ата-бабамыздан бизге аманат калган ушул кен байлыктарды туура пайдаланып келечекти куралы. Админ ресурсы. Талас чергесиндеги айыл чарбасындагы алигиче чечилбей келген орчундуу маселелерди билебиз. Админ ресурсы ички иштер башкармалыгы. Таластагы дагы бир чоң маселе дыйканчылык жаатында. Төбө бурчак боюнча облустун эли Стадион толду. Өз көйгөйлөрүн чече алышпай келди. Жыл бою талаадагы ал эмгектин акыбети кайтпай кыйналды. Төбө бурчактын баасы дыйкан толук өзүнө Силер от души кагаз окуйт сүйлөсүп атты. катуу көзөмөл жүргүзүлүп, дыйкандын эмгегин эч ким уурдабагыдай аракет жасайт. Талас облусунун инфраструктурасын өнүктүрүү үчүн республикалык бюджеттен буга чейин бөлүнүп келген суммадан көбүрөөк өлчөмдө карайбыз. Себеби заман өнүккөн сайын элдин жашоо шарты улам жаңы нерселерди талап кылууда. Заманбап жана талапка ылайык болсо дейм. Талас аймагындагы жумушсуздукту жоюу үчүн чет элдик инвесторлорду тартып келебиз. Маселен, картошканы иштетүүчү, таштандыларды кайра иштетүүчү заводдорду куруп, бир канча жумуш орундары менен камсыз кылабыз. Урматтуу мекендештер, бириксек биз кубаттуубуз, бөлүнбөйлү, жарылбайлы. Жалындуу жаштар үчүн, алардын келечеги үчүн азыр маңдай тер төгүп ак иштейли. Элибиздин жаркын келечеги өзүбүздүн колубузда. Келечекти куралы. Ар намысты бийик туткан ак калпак кыргыз элим. Алдыңыздарга келип, ак батаңыздарды сурап турам. Кам манастын ак батасы тийип, элимди эгемен өлкө, кубаттуу өлкөгө айлантайын деген аруу тилегимди колдоп бериңиздер. Демек, кийинки кадам, кийинки чечим сиздердин колуңуздарда, урматтуу таластык тургундар. Рахмат. Урматтуу туугандар, бардыгыбыз кол чаап коштоп турсак, азыр дүйнө жүзүндөгү пандемия болуп жаткандыгына карабастан, ушул сулукта ушунча Садыр Нуркожоевичти колдоп бергениңиздерге өтө чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Башка жакта дагы ушундай эле жолугушуулардын болуп жаткандыгына байланыштуу Садыр Нуркожоевичтин убактысын үнөмдөп, ак батасын берип узатып койсоңуздар. Анда бата берүү үчүн бул жакка Алымбеков Надырбек аксакалды, Кыргыз Республикасынын акыны. Суроо жооп жокпу? Суроолорун чогулткан жок беле. Суроо жоопторду. Урматтуу туугандар, бул жакта жана жазуу түрүндө берген суроолоруңуздарга азыр бул жерде өзү бир 2 суроого жооп берет. Убакытка байланыштуу, башка жакта да жолугушуулар ушундай болуп жаткандыгына байланыштуу. Кечиресиздер. Урматтуу туугандар, мен бул жакка келе жатканда айтым менен суроолорун чогултуп кагазга жазып тургула, мен жооп берейин деп. Чогултуп келишкен экен. Кудай буюрса жооп беребиз. Ушунча эми кыска кылганга аракет кылабыз, анткени күн суук, сиздерди да үшүтпөй, баягы суукка тийип калбаңыздар деп, мына суроолорду баштайлы. УКМКнын мурунку төрагасы президенттикке талапкер Абдил Сегизбаев сизге карата компромат бар экенин айтты. Бул эмне болгон компромат болушу мүмкүн? Мага компромат болсо мындан 3 жыл мурун бүт бардыгыңыздарга жеткидей кылып чыгармак. Баягы эле тигил дигиндей дейт, бул мындай дейт деген ушак болушу мүмкүн. Чыгарса чыгарсынан, чыгарганда көрөбүз да. Сиздер да көрөсүздөр, бизге биргеликте көрөбүз. Сиз мурун Курманбек Бакиевтер менен иштешкенсиз да, анын тушунда чоң кызматтарда иштедиңиз. Азыр алар сизди колдоп жана каржылап жатат деген кептер айтылып жатат. Ушуга жооп берип койсоңуз дейт. Бул карандай калп, мына Кудай карап турат. Ушунча элдин алдында туруп, мен Кудай алдында туруп айтып бере алам. Бир тыйын эч кимден мен алган жокмун, каржылаган жок. Убагында иштешкен. Мен эле эмес, Кыргызстандын 90% иштешкен. Бирок мен камчысын чаап, бир мамлекеттин же элдин кызыкчылыгына каршы келген мыйзамын колдоп берип, же болбосо бир Акыда бар тартыш керек болчу. Башка бир өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн бир маселелерин колдоп берген эмесмин. Мыйзам чегинде өзүмдүн милдетимди аткарып иштеген. Эми комиссар болуп иштеген. Бая Кыргызда жакшы сөз бар. Атуулук кербен мебелин. Негизи. Ошондой должность болчу, эч кандай тергөө жок. Оперативдүү
иштерди кыла албайсың. Жөн гана компьютерде мониторинг кылып отура турган иш болчу. Бирок ошого карабастан бир топ соттордун, прокурорлордун, мэрлердин, акимдердин, губернаторлордун былык иштерин ачканбыз. Ал КТРдин архивинде турат азыркыга чейин, ошо видео отчетторубуз турат, жасаган иштерибиздин баары турат. Ал убакта эми баягы интернет колдонуучулар аз болчу дагы, көп маалымат жеткен эмес, бүгүнкү күндөгүдөй эмес болчу да. Ошондуктан бир топ эле иштерди жасаганбыз. Өздөрүнүн суроолорун берип атат эми. Жаштар. Бир ал эмес. Жеке пикириңизге мамлекетти башкаруунун кайсы формасы туура, президенттикпи же парламенттикпи дейт. Жеке пикиримде президенттик башкаруу туура, бирок ошол эле мезгилде парламент менен президенттин ортосунда баланс болуш керек. Бийликти көзөмөлдөп турган экөөнүн ортосунда баланс болуш керек. Биз ошондой системанын долбоорун түзүп жатабыз. Парламенттикти көрдүңүздөр. Акыркы 10 жылда парламенттик башкаруу эле биз эле. Акчаң болсо депутат боло аласың, биринчи десяткага киресиң, аны да золотой деп атап алышты мына. Андан эң акылары жок эле дегенде $50,000 берип депутат болуп атышат. Ошончо акча берип депутат болуп келген киши эл үчүн, мамлекет үчүн, элдин кызыкчылыгы үчүн эч качан иштебейт. Өзүнүн короткон акчасын 5 эселеп, 10 эселеп чыгарып алыштын аракетин кылып, ошону жасап келишти. Мына мен өз көзүм менен көргөн үчүн айтып атам муну. Ошон үчүн биз ошол системаны сындырып, bir kişinin kızıkçılığı üçün emez, je olmasa bir toplum, bir partiyanın ele kızıkçılığı üçün emez, jalpı eldir. Mamleketin geleceği üçün iştey turgan, kızıkçılığı üçün iştey turgan bir sistemani tüzüp berip atабыз. Kuday mangdayga жазып men bolup kalsam, men dele 5 yıldan keyin, 10 yıldan keyin ketem, tübölük hiç kim yok. Bunu tarih özü tasdikladı, gördüğünüzdür. Biz tarihtan sabak alışımız gerek. Biz ketkenden keyin meyli kim prezident bolup gelbesin, şu sistema, ошол президент болуп келген адамдын куйругун бурап иштетип тура турган система болуш керек. Бул ушу түбөлүк кала турган. Эл, мамлекет түбөлүк калат. А президенттер келет кетет. Ошон үчүн биз түбөлүктүү тура турган системаны түзүп кетишибиз керек. Болмаш чыккан өр. Садыр Нуркожоевич, сиз жакындарыңызды, кудаларыңызды чоң кызматтарга дайындап жатыптырчысыз дейт. Азыртадан эле үй бүлөлүк башкарууга багыт алган жоксузбу дейт. 5 октябрда өлкөдөгү кырдаалды өзүңүздөр көрдүңүздөр. 2010 жылдагыдан дагы катуу болуп кетиши мүмкүн эле. Бирок абалды, кырдаалды колго алып, бардыгы өлкөдө бийлик жок болуп калды. Мына бүгүнкү күнгө чейин улуттук коопсуздук кызматынын башчысы жок, качып кеткен бойдон келген жок. Ички иштер кызматынын министри бүгүнкү күнгө чейин дагы жок. Ошол күндөрү бийлик таптакыр жок болуп калды. Эмне кылыш керек? Бай 2010 жылдагыдай мародерчулукту алдын алышыбыз керек. Мародерчулук кылбаш керек. Байлардын үйүнө барып, байлыктарын тоноп кеткен, сейфтерин чыгарып кеткен, өзлөрүн алып барып, заложник кылып алып, анан үй бүлөсүнөн крупный акчаларды алып туруп, ири суммадагы. Анан кое берген убактар болгон, өлүм житимдер болгон, мына ошону жакшы билесиздер. Бул жерде Садыр Нуркожоевич банктардан акчаларды чыгарып кеткен. Мына ушундай кырдаал болгон 2010 жылы. Биз ошону эске алып, ошондой болбосун деп tez arada günü tünü debey, baya men koluma, göz aldığımda turgan kadrlardı, koluma tiygen kadrlardım barını almaştırdım. Birinci litsolordu almaştırdım, daroo tapşırma verdim. Banklardan akçalar çıkıp etmesin, çegaradan bayakı kaçıp çıkıp etmesin, baylıklarda alıp çıkıp etmesin, maradörçülük bolbosun dep. Oşonda kudalarımdan ökö eki jerge turup kaldı. Men bunu hiç jaşırmaymın, bunu moynuma alam. Birok biz mamleketteki stabildiğilikte oşontip saktap kaldık. 20-30 kişini almaştırуу menен başçılarını. Oşolar günü tünü debe iştep, maga jardam berişti. Kuday buyurup prezidentlik şayloo бүтөөрү менен бардык орундар, министрлерден баштап, акимдер, губернаторлордон баштап бардыгы конкурстук негизде өтөт. Ошондо биз азыр талаш шаарында иштей ала турган адамдарды майданында биз суроо жоктурго жол берип аткан учуру бийликке койбошубуз керек.
Муну мен башынан эле айтып келаткам, өзүм дагы каршымын андайга. Бул эми баякы ошондой учурда болуп калган нерсе болду. Бирок дагы бир чындыкты айтып коюшум керек. Ал бир кудам маган өзү өмүр бою оппозиция, атамекенчил, дайыма ошо атамекен менен шайлоого барат дагы менин көлдөгү добуштарымды бөлүшүп жүрчү. Бирок мен анысына караган жокмун, иш билгисине карап, ошол маган ошол күндөрү жардам берип, стабилдүүлүктү орнотуп калганга жардам бергиле деп мен ар кимге ушу жалынып, жалдырачунасына жалдырат дагы иштеп бергин, мына ушул жерди карап бергин деп ошончо кадрларды алмаштырдым. Эми президенттик шайлоодон кийин Кудай буйруп шайланып келип калсам, сиздерге түз эфирден көргөзүп, ар бир кадрды биз элдин каалоосу менен, ошо комиссиянын тандоосу менен алабыз. Afgan soğuşunun ardageri Талас областы экс-президент 2019 филармониядан жолукканда компенсацияны көбөйтүп берем деген. Эгер болгон эч нерсе болгон жок. Сиз кандай жардам бересиз? Караштыралы муну, караштырып беребиз. Манас району Нылда айылынын көйгөйү. Улуу урматтуу Садыр Нуркожоевич дейт. Мен сиздерге бир кайрылуум бар. Улуу деген сөздү колдонбоңуздар. Бүтүндөй кыргызстандыктарга бардыгыңызга эле айтат элем. Улуу деген сөз гана Аллага татыктуу. Алла татыктуу улуу деген сөз. Жөн гана урматтуу. Ана колчак коштоп турабыз, урматтуу туугандар. Жөн гана бири-бирибизди урматтуу деп кайрылалы, улуу урматтуу деп кайрылбай жүрөлү. Анткени улуулук бир гана Аллага татыктуу, тиешелүү. Нылда айылынын жаштарынын кайрылуусу, биздин көйгөй жол маселеси жана дагы Нылда айылынын